баш аягы 50дөн ашык жаш балдар ушул шартта жашашат. Бул адамдар каралбай калып кетеби. Мэрияга айта турчу нерсе ушуларды выселение кылып подснос кылардын алдында биринчи жанагы Ататүрк деген сыяктуу жерлер менен күрөшсөңүздөр. Карапайым элдин наразычылыгы мына ушундан келип чыгат да. Бүгүнкү чыгарылышта ушул менин аркамда турган карапайым элдин жашоо тагдыры боюнча тема болмокчу. Бул адамдар асфальт сервисте 10 жылдан ашык, 30 жылга чейин иштеген адамдар. Булардын баары азыр талаада калып кала турган коркунучтун үстүндө турушат. Азыр эми ушул мэрияга караштуу асфальт сервиси жеке менчик колдорго сатылып кеткен экен. Анан ушул асфальт сервистин территориясын сатып алган адамдар ушул асфальт сервисте иштеп жаткан азыркы учурда действующий жөнөкөй кызматкерлерди жана пенсионерлерди чыккыла деп ушул барачный типтеги үйдө 10дон ашык семья бар экен. Жана ошондой эле жаш балдары, өспүрүм балдарын кошкондо бир 50дөй адамдын тагдыры жөнүндө кеп болуп жатат. Анан буларды чыккыла деп эле келип коркутуп ушул эшигинин алдын экскаватор менен терең кылып казып салышкан экен. Анан казып салгандан кийин бул адамдар кайра азыр ушинтип түздөп алышыптыр. Анан бул жерде казып койгондон кийин ичине ушул жаш балдардын арасынан бирөө түшүп кетип, азыр колу сынып жаткан учур экен. Анан эми ушул боюнча ким жоопкерчиликтүү, ким жооп берет деген суроонун баары туулбай койбойт. Жана ошондой эле бул адамдардын укугун ким коргойт деген суроолор бизде ачык бойдон калууда. 50дөй адамдын тагдыры балта чабылып турган учуру жана булардын укугун коргой турган деле бир да кызматкер көрүнбөйт. Учурунда ушунча адамдын баары асфальт сервисте иштеп турганда, күч кубатта толуп турганда булар мамлекетке керек болгон экен. Анан эми ушинтип пенсияга чыккандан кийин сокращение болуп кеткени, эч кимге кереги жок калган учуру. Булардын негизи эле тагдыры, келечеги кандай болот? Жанагы ошо 30дан ашык өспүрүм балдар бар экен. Булардын тагдыры эмне болот? Келечекте кандай болот деген суроо бизде ачык бойдон калууда. Тамасыздарбы? Урматтуу биздин ушу үйүндү угуп коюучулар. Биз мына ушу жерде 25 жылдан бери жашайбыз. Мына алдыбыз иштегенине 30 жыл болуп калды. Ушу мен башканы айтпайын, мен абышкам эле ушу жерде ушунча жыл иштеп, ушул жерден онкологический ооруга туш келип, азыр ушу больницада 5 күн үйдө болсо 10 күн больницада болот. Тынбай кан куюлат, башкасы болот, тромбисттерин куябыз. Ошого да эме болуп атабыз. Эми келип мынантип алдыбызды сүзүп мынандай кылып кетти. Бала чакам, неберелерим бар, ушул үйдө чоңоюп, ушул үйдө жүрөбүз. Бизге да бир жардам берип коюңуздар, биздин үндү угуп коюңуздар. Ушу жерде жашоочулар баары ушинтип кыйналып атат жаш балдары менен. Ошого көңүл буруп коюңуздар суранабыз. Саламатсыздарбы? Мен дагы бул жерде 2007-жылдан бери иштейм, жалгыз бой энемин. Ушул биздин баарыбыздын көйгөйүбүз бир, үй жайыбыз жок. Убагында 1000 сомдук зарплатада иштеп келдим бул жерде. Мен дагы 3 баламды чоңойтуп, азыр студент багам. Мына неберем кече айтпастан келип туруп, мына жерлерди сүзүп салып, неберемдин колу сынды моякта байланып турат. Биздин да үнүбүздү угуп коюңуздар. Бизде азыр эчтеке жок. Азыр даже мен жумушумду да алып коюшту. Мен же жумушум жок, же үйүм жок. Мен каяка барам? Бизге бир жашоо шартыбызды бир жерге бир эме кылыңыздар, анан үйдү алыңыздар. Урматтуу Садыр Жапаров жана урматтуу Камчыбек Ташиев, биз сиздерге мына ошо айыл жамааттын кайрылышын бизди жакшылап толук угуп алыңыздар. Биз 2000-жылдан бери андан мурунга чейин ушул АБЗ, управление городскими дорогами, анан кийин АБЗ, анан кийин асфальт сервис болуп которулуп келген жерде биз 25 жылдан бери иштеп атабыз. Камчыбек Ташиевич, сиз айттыңыз, ар бир сөзүңүздү айтасыз. Мен жөнөкөй адамдарга жардам берем, жөнөкөй адамдарды колдойм. Мына сизге жөнөкөй адамдар, мына. Эң жөнөкөй адамдар ушул жерде топтолуп отурат. Биз сизден жана Кудайдан тилейбиз. Сиз бизге жардам бериңиз. Камчыбек Кудуршаевич, сиз эң бир жөнөкөй адамдарды энди таптыңыз. Биз мисалы үчүн mana shu келечекке биринчи mana shu келечек айылынын астындабыз. Ошолорду закабатканда биздин директорлор законго туура эмес, албагыла, баспагыла деп. Биз көп нерседен калып калдык. Законопослушный, жөнөкөй.
Анан экинчисинен биз айлык менен эч кандай бир нерсеге жете албайбыз. Себеби айлыгыбыз Ошо маалда аз болуп аткан. акайдын убагында биз 1000 сомго иштечүбүз. Бул жерде жашаган кишилердин көбү бала чакасы менен бул жерде төрөлдү балдарчы. Ушул жерден окуп жай балдар да үйлөнүп атат алдылар. Эми ошолордун баары көчөдө калабы. Когда мамлекетке керек экен ушул жер талкалап атат. Эми ошол кезде азыр рабочийлар кереги жок болуп калдыбы. Эми мына могу жигиттин пропискасы да бар экен бул жерде. Ооба, барыбыздын эле Пропискасы бар экен. Ар Анан кимдин үйүнө пропискасы койгонбуз да болгондон эми. булар барга жок башка турак жай Барыбыз болуш керек да, бериш керек. Жок дегенде жер участогу бериш керек. Менин жумушумда жок, азыр чык деп атат. Мен каяка барам мен? Мен мигрант эмесмин да. Мына жерде келип туруп айтпай дебей сүзүп кетишти. Бу жерге бирөө түшүп кетип өлүп калса ким жооп берет? И так мына неберемдин колу сынды деп дагы айтып атам. Эч ким уккан жок. Ошондой болуп атат Садыр. Энем ушу камчы, ушу бизге көңүл буруп бир жардам берип койсоңор жакшы болот эле. Ушу небере чебирелерибиз менен ушундай жерде жашайбыз. Бир элге окшоп мына жерден барып алып калайлы деген адам эмес экенбиз. Ушу айлыкка карап эле жашаган адамбыз. Мен өзүм карыганда ушу убагында медик болуп иштеп жүргөнмүн. Эми анда ол маалда акчасы аз болгондон байланыштуу ушинтип талаалап жүрүп иштеп жүргөнбүз. Базарга чыгып, башка кылып. Эми ушул заман келип калды. Ошондой эле болуп заманыбыз өтүп кетет деппиз. Биз андай эмес турбайбы? Мындай заманга туш келип эми балдар менен, неберелер менен кичинекей бир комнатада жашаган өтө кыйын болуп атат. Ушу бизге көңүл буруп койгула, Садыр, камчы, силерден биз суранабыз. Ушу бизди карап койгула. биз ар бирибиз мына мен аялым, өзүм, балам, келиним 4 баласы менен бир комнатада бир кандай жашоо элестетчи. Алтыным. Sen jönөкөйгө жардам берсең, бизге жардам бергин. Сенен суранабыз. Сенен өтө суранабыз. Bir komnatta 5-6'dan, 7'den en var, 8'deni de var. Emi bulardı uşul men oyumça bu hükümet mınday kılsa uşu orun irastap berse anan uş yerden çıkıla ne dese de mi? Bularga kıyine mınanday kıvragan emelermen. Biz hem kalыс adam, hiçkindi hiç belagıl vakit atsa kılbayız. Biz gözüzmen görgön oşol. Ömür boyu işleşken şu yerde, şu çang tutuştu, şu yerde işledi, aylıkta mına o baldar vardı, mına 12-13 yıldan beri işledi mına kişi. Vardı kıvragan baldar men şu yerde. Men oşol suran ne geterilem şu jogorku biylикtegilerden. Uşulardı bir nerseni dayarlap koysa degenimiz. Bir-birdekege birleştirsin bizde. Bundan köle turup alıp ketkiyle çıktıla degen eş bolboyup kop. Bir yerden şu orun rastap verip Мамлекетке керек экен ушул жер алып атат. Эми керек болгондо жашап атканбыз. Эми мамлекетке кереги жок болуп калганда уже чыгарып салга туура эмеспи? Hiç bir tiyinçalik kerегибиz жок болуп калды бу жердечи. Такыр биздин укугубузду караган эч ким жок. Мен ушунчалык жаман мындай арыма келип атам да. Биз эмне башка жактан келгенбизби? 4 сотик эмес 2 сотик жерим жок менин, эчтекем жок менин. Мен ошо өкмөткө иштеп балдарымды багып чоңойтуп жана илгери айтып атпаймынбы, элдер 1000 сом алганда мен 500 сомго иштеп жүргөн аялмын мен. Мен айлыкка кантип үй алам ошол маалда. Азыр бир аз көбөйүп калды, көбөйгөн менен анын деле жолу бар. Айлык менен мен эчтеке кыла албайм. Кымбаттады, же тамагынан ашпайт. Уулум чоңойду, кызым чоңойду, студент кызым бар. Мен жалгыз бой энемин. Мен каяка барам? Анан уялбай келип туруп жерди сүзүп салышты. Чыгасың депчи. Каяка чыгам? Мен эч жака чыкпайм бу жерден. Мен да Кыргызстандын жаранымын. Менин да укугум бар. Бизге качан деди мени түзүп бересиң андан чыгабыз. Ага чейин чыкпайбыз. Мен өзүм жетим чоңойгом. Ата энем жок, мага жардам берчи. Эч кимим жок мен. Кантип бу айлык менен кантип жашоо кылам? Эптеп мына жакта балдарымды окуп жүрөм. Bularga negizi mınanda yuridiski bürö bir konsultasiya bergen jok. Oşa aytmakçı 6 aydan beri çıgasыңар dep argimisi gelip okuzalap ketip en akırı gelip oşol bular aylası oturat ali beri çıkpayбыз deyt. Men şu yerde akıran bolup işteyim. Anan geçe oşo күч менен gelip bul yerdi bütün sürüp ketiptir. Oşondan bugün oşo sizlerdi çıkırıptır. Bularga yuridiski hiç kanday hukuktarda aytkan emes. Жөн эле келип чыгасыңар деп 6 айдан бери айтып атат. Бул истерге карабайт, чыгат. Кандай кылып чыгат? Булар эмне кылган жолду айткан жок эч ким буларга. Булар түшүнбөйт. Ошо чыгат
деген эмне кылышын билбей эле не чыгат экенбиз деп отурушат. Бирөөлөр эме Бирөө консультация бериш керек. кызыктар болуп атат да, бул жерде базар курупчу, базар куруп, бул жерде акча алуу жер, ошентип кызыктар. Бу жерде бузуп анан буларга, бечараларга, булар үйлөрү мына жалгыз жашайт жерлер, 4 баласы менен. Балдар ушул жерде чоңоюп атат. Мына бул 20 жылдан бери иштеп Жалгыз бой энелер бар. Жаш балдар үйлөнүп кетиши албыларчы. Калгандар ушул жерде иштеп атышат. Эми буларга жалко да эми. Булар миллионер болуп атат, акчалары бар. Булар үйлөрү талкалап атат бул жерде. Буларга көчөгө кууп салып атат. Бул жерде дагы бир семья атасы апасы өтүп кеткен. Азыр 3 жетим бала, томолой жетим калды. Алар айласыз кетип иштеш керек да, шаарда квартирада турушат. Ушу жерде иштеп жерде бир иштеп бала жүрүп кетишет. киши өтүп кеткен. Анда балдар ушу талалап жүрөт ар жерде квартирада. Анын да семьясы жаш балдары, неберелери менен калган. Бул киши да ушул жерде жумушунда жүрүп, ушул жерде өлгөн. Азыр бул жер ошо кимдин колуна өтүп кетти? Билбейбиз да кимдин колуна өткөнүнчү. Бир чоңдун Бул жер колундадыр, мэриянын бир колунда мэриянын колунда, Мэриянын башка колунда биз мэрияга башlayбыз да. Биз Бишкек асфальт сервис мэрияга башlayбыз. Ошон үчүн Ошо мэрия билет да. Мэрия билет. Эми келип салып элатат, ким салып аткан, ошо мэрия билиш керек аны. Кимге берген бул жерди. Бирок буларга ушу юридический эч ким ишпей айткан эмес да. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Нурсултан Муталиев уулу. Мен кесибим боюнча юристмин. Анан бул жерде ошо Бишкек асфальт сервис ишканасынын жумушчуларынын болгон карата укук бузуулар, буларды басынтуу жана өз билемдик менен үйүнөн кууп чыгаруу, жашап аткан жеринен кууп чыгаруу иштери болуп атыптыр. Эми кыскача айтканда бул жерде бул Бишкек асфальт сервис курулушунун бул муниципалдык жер болуп эсептелинет. Анан бул муниципалдык жерди бул соода борбору үчүн сатылып кетиптир да. Анан ушул жерден суроо туулат, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк тууралуу мыйзамдарын беренелер бузулуп кеткен жокпу деген. Себеби бул жерди сатыкка коюлуп атканда атайын жарыя берилип, газета, тележурналдарга, анан аукцион жарыяланып, ошо аукцион аркылуу сатып алынат да. Анан ошол учурда булар элдерге, жумушчуларга эч кандай бир түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй эле өз билемдик менен эле каалагандай иш кылышкан экен да. Экинчи кезекте бул жерде сатылып кеткенден кийин жана сатып алган адам бул жерде бактарды кыйып, экологияга зыян келтирип, анан бул жерде элдин коопсуздугун ойлобостон бул жерде келип казып кетиптир да. Казып салыптыр. Бул жерде элдер жашап атат. Бул жерде элдердин коопсуздугу үчүн биринчи элдерди башка жака көчүрүш керек беле. Ал эч кандай кылбастан мен жок, өзүм билем, өзүм каалаганда эл эмне болсо ошо болсун деп туруп казып, мына биякта жаш балдар жабыркап колу сынган экен. Биякта канчалаган жаш балдар жүрөт. Булар эртең күнү мындан оор жаракат алып же жаман кырсык болсо эмне болот эле? Ошондо анан ызычуу чыгып келди. Анан экинчи кезекте бул жерде иштеп аткан элдердин айлык маянасы башында 1000 сомдон башталган экен, эми бүгүнкү күндө араң 30 миңге жетет экен. 30 миңге жеткени булар графиги да ненормированный экен да. Графиги дагы чектелген. Эртең менен таң аткандан түн ортосуна чейин иштегенче жүрүшөт экен. Ошондон 30 миңге чыгып атты да. Азыр бул жерде жөнөкөй бир кассада турган кичинекей магазин сатуучусу менче 30 миңге ыраазы болбойт болуш керек. Мен билем 35 миң, 36 миң бул жарым ставкага иштеп аткандарды билем да. рахмат. Анан ушунча эмгек кылып аткан шаардын жыртык тешигин бүтөп канча жашоочуларыбыздын ыңгайын ойлоп жүргөн адамдардын эмгегин баалабай, эмгек кодексинде жазылган, эмгеги сиңген 10 жылдан ашкан очередке турган адамдарга, кезекке турган адамдарга үй берилиш керек мамлекет тарабынан. Канчалаган жанагындай Ататүрк сыяктуу жерлерде канчалаган бир кичине иштеп же элди талап тоногондорго жер табылып атат да. Бул жердеги элге кичинекей бир шаардын четинен кичинекей бир бурч табылбай койду, кичинекей бир участок табылбай койду. Андан кийин ошо бул жерде булардын укугу тебеленип атат. Эгер кичине эле бир нерсе деп сүйлөп чыга тургандар болсо, силерди жумуштан айдап үйөбүз,
андай кылабыз, мындай кылабыз, айлыгыңарды кесип салабыз деп коркутуп үркүтүүлөр болуп атыптыр да. Ошол себептен көпчүлүк ачыкка чыгып сүйлөй албай атат. Болбосо бул жерде элдердин арманы өтө эле чоң да. 10 семья бар. 10 семья. Бул жерде ошо 20-25 жыл жок эле дегенде 5-6 жыл иштегендер бар экен да. Эми ушундай күндүн ысыгында, суугуна карабай ушул жерде бизге эмгеги сиңген, кыргыз мамлекетине эмгеги сиңген адамдарды, чындап кара тери менен эмгеги сиңген адамдарды баалай албасак, анда биздин мамлекет өтө эле артка кетип калган болот да. Юрист өз баасын берди. Демек бул жерде мыйзам артынан бузулуп атыптыр деген жыйынтыкка келип чыктык. Бул боюнча асфальт сервис жана ошол эле мэрия жооп бериш керек экен. Эми алар эмне себептен жооп бербейт деген суроо бизде ачык бойдон калууда. Жана ошондой эле карганын көзүн каргач кубайт экен деген макалды айткан тейден Эл Уксун YouTube каналынын чыгармачыл тобу кала берчү. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы. Ататүрк паркындагы карапайым элге кайрыла кетчү нерсе. Мына сиздер айтып жаткандай карапайым эл кандай болот экенин көрүп алыңыздар. Анан эми асфальт сервистин адамдарына жана мэриянын өкүлдөрүнө, бардык тиешелүү бийлик өкүлдөрүнө айта кетпесек да болбойт. Мына карапайым эл деп ушуну айтат. Ушундай бир комнатада 5-6 адам жашайт. Карапайым адам. Карапайым адамдын жашоосу. Чыныгы муктаж, колунда жок адамдардын жашоосу мына ушул. Анан эми мэрияга дагы суроолор бизде туулбай койбойт. Ушундай адамдардын үйүн подснос кетириш бул кандайдыр бир мындай чечим, оңой эле чечим. Мындай чечимдерди оңой эле кыласыздар. Ушундай карапайым элдин баягы үйлөрүн, жашап жүргөн үйлөрүн түртүп салып, сындырып салып, мына эми ушул жерде жаш үй бүлөлөр бар экен. Анан бул карапайым элдин үйлөрүн бузуп, талкалап, буларды выселение кылып коюш эмнегедир сиздер үчүн оңой эле. Бирок жанагы Ататүрк паркындагы мыйзамсыз курулган, илтейген паркты эмнегедир подснос кыла албай жатасыздар. Мына ушундай суроолор ушундай жерлерден туулат да. Анан бардык бийлик өкүлдөрүнө эми айтпайын дейсиң, кантип айтпайсың да, мына. Айтпайын дейсиң, кантип айтпайсың. Мына ушуларды карапайым эл десе болот. Анан ушул адамдардын баягы эми 50дөн ашык адамы да. Азыр бул жерде 10 семья баягы күйөөсү менен, аялы менен толук эсептегенде бул жерде азыр ушундай шартта жашап аткан 10 семья баягы күйөөсү менен, аялы менен баарын чогуу эсептегенде 10-20 адам болот. Анан жанагы өспүрүм балдарды кошкондо 30тан ашык жаш балдар бар. Баш аягы 50дөн ашык жаш балдар ушул шартта жашашат. Анан эми ушул шартта ушул адамдар учурунда иштеп жүрүшкөндө, асфальт сервисте иштеп жүргөндө булар кандайдыр бир деңгээлде ушул мэрияга жана асфальт сервиске керек болгон. Анан эми булар пенсияга чыккандан кийин же болбосо дагы бир башка жолдору менен сокращение болуп кеткенде бул адамдар каралбай калып кетеби. Анан баягы мэрияга айта турчу нерсе ушуларды выселение кылып подснос кылардын алдында биринчи жанагы Ататүрк деген сыяктуу жерлер менен күрөшсөңүздөр. Карапайым элдин наразычылыгы мына ушундан келип чыгат да. Карапайым элге мыйзамдын баары иштейт. Выселение кылчу жерден кылат, подснос кетирчү жерден подснос кылат. Бирок жанагы учурундагы бийликтин болгон бутагында иштеп жүргөн Ататүрк паркында азыр маселе өтө чоң. Ошол эле Кулматов, ошол эле Керимкулов, ошол эле Нариман Түлеевдер эч кандай бир жоопкор тартылбай жана Ататүрк паркын бошотпой, бирок ушул менин аркамда турган адамдардын тагдыры менен ойноп жатасыздар.